89, 90, 91. Бұл 91'ин, урматтуу мекендештер, жалпысынан 91 штук $100 $9100 болот. Бұл $9100 қанша рубль болгону мен айтып атам, кайра кайталайын. 800 рубль каражатты сомго айландырып, кайра доллар алганда, мына ушул $9100 болот. Ал эми бул жерде 800 000 рубль аманаттын доллары. Балдарыңыздардын ыйын эмес, күлкүсүн гана көрүп жүргөндү насип кылсын. Барыңыздар, тилерим ушул. Ушунча эл бар экен аркамда деп, ошолордун күчү менен берген күч болду мага. Ушунча үмүт кылдырып, үмүтүмү жандырышты мага. Ошол үмүтүмү жандырып, жашоого үмүт. Мага үйдүн деле, башканын деле кереги жок. Жасалган курсагым ток болсо, балдарым ден соолукта болсо, ошол эле мага ошол чоң бакыт мен үчүн. Мага андай дүнүйө неменин кереги деле жок. Ден соолук эле болсо болду. Балдарым ден соолукта ушу жакшы күндөрдү көрүп, ыйлабай жакшы жүрүшсө болду. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кадырман кыргызстандыктар, арбаңыздар. Биз кайрадан бейтаптардын үстүндө кызматтабыз. Албетте кече күнү Орозо айында сиздер менен коомчулук менен бөлүшкөн бейтаптарыбызды эртерээк көп кыйналып кала элегенде эртерээк ушу Индияга жеткирүүнүн аракетиндебиз. Бардыгы ниетке баглык экен, туугандар. Бардыгы ниетке жараша экен. Анткени ушул алып чыккан бейтаптарыбызга ушул Рамазан айынын аягына чейин аракетибизди баштап, анан мол күн ысып кеткенге чейин май айында Индияга алып барып келсек деген ниет болду эле. Мына Кудайга шүгүр, азыр каражаттары, ушул алып кетип аткан бейтаптарыбыздын каражаттары толук болбосо дагы биз азыр Индияга жакшы ниет менен кетип баратабыз. Анткени, урматтуу достор, мекендештер, бардыгы ниетке жараша деп атпаймынбы? Бул үйдө биздин Динара эжекебиз жашайт. Салам алейкум. Кандайсыз? Жакшы. Ден соолук жакшыбы? Жакшы, рахмат. Тынчсызбы? Жакшы. Кандай Индияга даярдык? Индияга даяр элебиз го. Жакшы элеби? Кудай кааласа даярланып, неме кылып атабыз, аракетин көрүп атабыз. Жакшы эле, Кудай кааласа. Түшүнүктүү. Урматтуу мекендештер, кыскача кылайын. Бүгүн негизинен отчетный видео болуп атат. Анткени Динара эжекебизге жалпысынан кимдердин жардамы кайсыл жака келди, канча жардам чогулду, анын баардыгын биз алдыда отчетубузда берели. Анан бул Динара эжекебиздин акыбалын, шартын сиздер баардыгын көрдүңүздөр, түшүндүңүздөр. Бул Динара эжекебиздин жолдошу. Энебизди жакшы билесиздер. Саламатсызбы? Кандайсыз? Ден соолук жакшыбы? Жакшы. Кантип атасыз? Настроениңиз кандай? Жакшы, Кудайга шүгүр. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Жакшы. Келиниңиз менен ушу Индияга кетер астында сүйлөшүп, акыл насаат кеңешиңизди берип, дуаңызды берип отурасыз. Ооба, эмесин аман жакшы болуп келсин, мына балдарын каратын. Маанайыңыз жакшыбы негизинен? Жакшы, Кудай кааласа. Балам менен ушул үйдө тең арып эле, небере чөйрө көрүп эле, тойлорду кылып эле жүрө берсин. Мен ошодо мен азыр канча карыдым. Ушулардын немесин тилейм да. Туура айтасыз. Ооба, жакшы болуп келсин. Мурунку адамдар негизинен башкача да, урматтуу достор. Бул чоң энебиздин жолдошу, абабыз, Нармат абабыз да аябай бир башкача киши болгон. Чындыгында. Чыныгы кыргыздын каада салты, үрп адаты мына ушул мурунку ата апаларда жүрөгүндө деги эле бүгүнкү күнгө чейин жашап келет. Негизи баягы сөз бар го, каарынын сөзүн капка сал дейт. Жолбосом ушу каарылардын, чоң ата чоң энелердин тарбиясын алган адам эч качан кем болбойт. Анткени биз деле мына мисалы өзүмдү мисал кылсам, ушул энебиздин курагындагы тайнем бар эле, раматылык көзү өтүп кетти. Чоң энем бар азыр, Кудайга шүгүр көзү тирүү.
Анан чоң атам, Сапарбай чоң атамдын алдында жаш кезимде көп отуруп, ошол кишилердин баягындай эскиден калган сөздөрү жүрөктө калган да чындыгында. Ошол нерсе уланып келаткандыгы үчүн биз чындыгында мындай кыргыз боюнча жашап келатабыз да. Албетте азыр 21-кылым, бирок биз кыргыз болуп бул жашоого келген соң кыргыз болуп кете беришибиз керек. Мен деле ушул кыргыздын үрп адаттарын көп кармангым келет. Албетте кыргызды эч качан таштаган эл эмес, жакшы билесиздер. Мына ошонун аркасында сиздер кечээки күнү энебиздин кайрылуусунун аркасында аябай бир өзгөчө жардам бердиңиздер. Энебиздин бир эки ооз айткан сөзүнө мукактанып көз жаш алган, көз жашын арчыдыңыздар да. Мындай айтканда чыныгы мындай намыска жарадыңыздар. Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, мекендештерим, Алла разы болсун. Ушундай жакшылыктарда жарышып жүрө берели дейт элем. Эне. Ооба, ушу эл бар экен, Кудайга шүгүр. Ошолорго абдан рахмат. Ушу келиним ошонун эмеси менен, патасы менен, ошону бергени менен жакшы болуп эле келип, ушу балдар менен жашап, балдарына үйлөп жайлап, балам менен тең арып тең карып эле небере чөбөрөлөрдү көрүп эле ушул үйдө жүрө берсин. Амин. Айтканыңыз келсе, мен бир нерсени сурагым келип атат. Азыркы заманда көп көрүп калабыз, келин менен кайнененин айтыштарын угуп калабыз да. Мен андай айта элекмин, сурап көргенинде. Келиниңиз сизге бир кайшы айткан учурлар болуп калдыбы? Жок. Мен өзүм да сүйлөбөйм да андай эле. Көп эле баягындай кайненелик кылып уруша бербейсиз. Жок. Машалла. Көрдүңүздөрбү, урматтуу мекендештер? Üçte gelinim var, östeke degenim yok, uruşkan dile yok. Çoğun gelinimi dile, al bunu dile, silerim ne kılıp atasınlar debeyim dile. Kayakka özleri kete öğret, gele öğret, kayakka vardın dile debeyim. Негизи келиндериңизди бөлгүм келбейт, бирок келиниңиздерден, 3 келиниңизден бул келиниңиздин Динара эжекебиздин айырмасы эмне? Бул үйдөгү келин эң жакшы келиним. Мени караган, чай кылып берген, төшөктөрүмдү салып берген, ушу жакшы саат. Колуңдагы келин жакшы болобу? Жакшы, эсен аман жакшы болуп кетсин. Ошага саңа ишенип атабыз. Кудайга шүгүр, ушунчалык кылып баарын элден топтоп, элге рахмат. Эми ошактан эле шипасын берсин, жакшы болуп келсин деп отурам. Келиним. Айтканыңыз келсин. Сиз кыжалат болбоң, дуа кылып туруңуз. Кудай буйрса биз эртең жолго чыккан атабыз. Анан Индиядан сиз менен түз байланышып турабыз, Келиниңизге кирейин буйрса. Жакшы болуп келсин. Кудай калса, Кудайдан дагы бир айтам. Кудайдан. Кудай шипа берсин. Туптур айтасыз, ооба. Келиңизге кирип чыгайын эми анда. Мейли. Ооба. Мына ушундай достор мекендештер, ал эми дагы бир ниет бар. Кече күнү биз 4 туугандын кече Кудайын көрдүңүздөр, Эл ошол жерге жада калса Нокен районунун акими, ошол жердеги имамдар, ажыкелер, канчалаган эл келип, ошол жерде аябай чоң, мындай айтканда, жаама чогулуп маареке өттү. 4 тууганыбызга Кудай өттү. Нокендеги жана 4 тууганыбызга. Анан 4 тууган түп-түз эле көрдүңүздөр, жап-жаңы заманбап үйгө келди. Ооба, ал үйдү өзү негизи өздөрү тургузган, бирок ичтери ошол сиздер жардам берген каражаттан бөлүнүп, ичтери толугу менен ремонт болду. Мен буну эмне үчүн айттым? Эми албетте биринчиден бул эжебизге негизгисин ден соолук. Бирок ниет кылып кое берели. Албетте мен багында үмүткөр кылбай турайын, бирок өзүмдүн көкүрөгүмдөгү ниетим. Бир кыскача мындай орусча айтканда намек деп коет, Түшүндүңүздөр болуш керек, бирок мындай азыркы замандагы чындыгында оор тагдыр, оор эме жашоо чындыгында. Кудай бурса ниет кылып турайлы. Балким биздин ниетибиз Динара эжекебиз жакшы болуп келгенге чейин албетте орундалып калышы толук ыктымал. Негизинен бул үйдүн салынганына бир топ эле жыл болсо керек. Жок дегенде Динара эжекебиздин келип кышта ушул жерде мындай шарттуу жашашына шарт түзүп берсек деген ниет кылып туралы. Иншалла ошол күндөргө Кудай жеткирсин. Ушундай достор, мекендештер, биз кайрадан саламатсызбы? Кандайсыз Динара эже? Ден соолук жакшыбы? Жакшы. Кантип атасыз? Жөнөйбүз деп жакшы эле. Бул жак кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолук жакшыбы? Түзүк, Кудайга шүгүр, жакшы. Бүгүн сиздер менен алгачкы ирет бул энебизди бөлүшүп атабыз. Анткени энебиз Динара эжекебиздин өз энеси, өз апасы. Мына эртеңки кетерге даярдык болуп атат. Биз Динара эжекебиздин жолго чыгаарына Кудай бурса биз дагы бул жерге кан чыгарып, үйгө Кудай кылып, элдин батасын алып, иншалла бир жакшы ниет кылдык. Анан мына эртең менен Кудай бурса Жалал Абадтан Бишкекке сапарга чыгабыз.
мына ушул 4-күнү билет алабыз дагы. Мына келаткан ушул жуманын аяктарында Кудай буйрса Бишкектен түз Индия Делиге сапарга чыгабыз. Албетте сапарыбыз ушул алып кетип аткан бейтаптарыбызга шифа издеп, ошол алыскы мындай айтканда түшкө кирбеген Индия жергесине баратабыз. Албетте Кудайым негизгисинен ушул үмүттөрүбүздү четке какпасын, шифасын берсин, жакшы болуп келсин баардыгы. Эң негизгиси биз дагы жүзүбүз жарык болуп, ушул бир туугандарыбыз жакшы болуп келди деп кайра астыңыздарга аман эсен алып келгенди Кудайым насип кылган болсун. Кантип атасыз? Жакшы, түзүк. Кыйналбай элесизби? Сал кыйынчылык болуп атат, күндөн күнгө неме кылып атат. Кыйналып калдыңызбы? Аракет кылып атабыз ушул жака жетип барышка. Жетем деп эле мындай эмеңиз, ниетиңиз Ниетти жакшы эле кылып атам, ошо жетип барып, ушулардын эмесине неме кылса экен деп, ушу силердин фондуңарга рахмат. Ушу тездетип, элге ыраазымын, ушунча тезирээк топтоп, ушунча сапарыма байсалдуу болуп неме кылышына тилеп отургандардын бүтү тилектери кабыл болуп, дуалары кабыл болсун мага. Кетип атат экесин деп мындай көп адамдар сурап, дуасын берип, кабар алып аткандар берип атышат, ооба, жөнөп атыпсың деп баары бата тилектерин берип атышат. Эми ошолордун иштерин актап келишке аракет кылабыз да эми. Иншалла. Өзүбүздү кармап неме кылып, доктурларга неме берсе, өзүбүздөн күч кубат кылып, туура айыгып келебиз деген неме менен кетип атабыз, үмүт менен. Туура, ошондой жакшы үмүт менен туруңуз. Эң негизгиси мына эки энеңиздин, эки апаңыздын астыңызда экен, кетер астыңызда өз энеңиз жана кайненеңиз. Ушул албетте бул апалардын дуасы сөзсүз кабыл болот деген үмүтүбүз бар. Албетте энелерибиз мына сапарга жолго узатканы турушат. Эртең менен Кудай буйрса биз иншалла кайра кайталайм. Эртең 3 май күнү биз Жалал Абадтан Бишкекке сапарга чыгабыз. Анан Бишкектен виза документтерибизди бүтүрүп, андан ары Делиге, Индиянын борбору Делиге чыгабыз. Дагы да биз Бишкекте 2 күн бою документ бүтүрөбүз. Эжебиз менен дагы да кабарлашып, сурашып, дагы да бир колдойм дегендер болгон болсо, жардам берип калыңыздар. Өткөндө мен бир 98-99% десе көпчүлүгү ойлоп калды окшойт. Болду, каражат толугу менен жетти деп. Жок, мен мындай сүйүнгөнүмөн, кубанганыман, ушунча бир алдыга тез жылып кеткендиктен ушундай бир эмоциямды сиздерге бөлүшүп алдым элем. Бирок баардыгын мен азыр эсебин чыгарып келген маалда мындай айтканда операциянын өзүнө дүйнөмдө баардыгын жумшасак ал жакка жетиши мүмкүн, бирок жол акылары, дары-дармектери, ал жакта проживаниялары, тамак аштары, кайра кайтканда 1 жылдык дары-дармеги, мына ошолоруна Кудай кааласа каражаттарды азыр топтоп аткан учурубуз. Кайра кайталайм. Мына кетерге чейин кимде ким кол суна албай, жардам берет элем, кап кеткенге чейин берип калат элем дегендер болгон болсо, ушул экран алдындагы эжебиздин атына ачылган Эббанк бар, жана Сбербанк бар фонддун, мына ушул же болбосо телефонуна байланышып, даректерин алып келип берсеңиздер дагы болот. Ал эми эң негизгиси баардыгыбыздарды жана баардыгыңыздарды мындай кызыктар кылып аткан, негизи канча каражат чогулду экен эжекебизге деп, жетип калды экен деп баардыгыңыздар ушул бир ойдо санада болуп турсаңыздар керек. Эми биз отчетко өтөйлү. Достор, мекендештер, мен биринчи сиздер биздин Ак ниет аманат фондунун Сбербанк картасына ишеним көргөзүп, жөнөтүп салганыңыздарды, биринчи биздин өзүбүзгө ишеним көргөзүп жөнөткөн аманатыңыздарга мен отчет берейин, анан калган отчетун өтөйүн. Жалпысынан, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, жалпысынан биз өткөндө ушул Индиядан келер замат эле ушул Россиядан чечтирип, сом кылдырып, кайра биз доллар кылып сатып алгандан кийин, муну биздин азыр колубузда, мен азыр эсебин баардыгын эсептейин. Микрофон угулса керек. Муну колубузда $9100. Эсептеп туруп тапшырайын, достор. Бул сиздердин биздин Ак ниет аманат коомдук фондуна ишеним көргөзүп салган аманатыңыздар. Албетте бул аябай чоң жоопкерчилик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91. Бұл 91'in, урматтуу мекендештер, жалпысынан 91 штук $100 $9100 болот. Бұл $9100 қанша рубль болгонун мен айтып атам, кайра кайталайын. 800 рубль каражатты сомго айландырып кайра доллар алганда мына ушул $9100 болот. Бул мен кайра кайталайм. Кече күнү биз келип отчет жанагы келер замат зыярат кылып жанагы Россиядагы 100 000 каражатты тапшырбадыкпы? Ошол аманатта чечилген каражат болчу. Мына ошол күндөн бери бүгүнкү күнгө чейин дагы 45 000 рубль каражат түшүп калыптыр картага. Ал азыр чечилбей картада ошол боюнча турат. Ошону кошкондо урматтуу достор 45 800 рубль болуп калат экен ошондо. Бизден Сбербанк картага сиздердин салган аманатыңыздар. Онда айтканда 846 000 рубль каражат чогулуптур, рубльга салганда. Ал эми жанагы Кутман Азиздин салган $100 дагы ушул эле бизден дарегибизге салган. Ал менен кошулганда 946 000 рубль аманат экен. Мен ал 100 000 рубльдү тапшыргам. Ал эми бул жерде 800 000 рубль аманаттын доллары. Анан дагы сиздерден мен айтып атам 45 000 рубль аманатыңыздар. Ошол кече күнү биз келип тарткандан кийин бүгүнкү чейин 45 000 рубль аманат чогулуп калыптыр. Мына ал аманат ошол боюнча картада турат. Эртең буйруса визаларына, же болбосо ал жактагы билеттерине кудай кааласа иштейт. Мына ушундай. Эми эжекебиздин дарегине негизги бөлүгү эжекебиздин ошол колуна тууган уругу нар жак бер жактан алып келип жардамын бергендери бар. Негизи ошол мисалы туугандар, же болбосо майылдагы, же болбосо Мембанка, Оптимага канча түшкөнүн жаза алдыңызбы? Эмес эсимде жаза албай калыпмын ошоларда. 1 миллион 300 бü ошондой болчу. Жалпысынан. Жалпысынан. Түшүнүктүү урматтуу мекендештер, мына азыр жалпы ушундай бир отчетун берип атат азыр эжекебиз. Албетте эжекебизди эми ар кимиңиздер ар кандай мындай акыбалда түшүнүшүңүздөр мүмкүн, бирок биз көз менен көрүп турабыз мынакей. Эч кандай бир бул жерде көз боемочулук, алдамчылык же акчаны каражатты бекитип алып башка нерсеме иштетейин деген нерсе башка да болушу мүмкүн, бирок бул эжеде эч качан мүмкүн дагы эмес да. Анткени мен мындай айтканда практикадан да өттү. Бул эжебиз азыр бир гана өзүнүн ден соолугун гана ойлоп атат. Кээ бирлер ооба ден соолугун ойлобостон башка нерсесин ойлогондорду көрүп эле жүрөбүз. Бирок бул эжекебиз айтып аткан ошо жакшы болуп келсем болду медер, мага башка эчтекенин кереги жок депчи. Ушундай сөзүн айтып эле турат. Анан кече күнү сүйлөшүп отуруп, Кудай буйрса кыжалат болбоңуз, мына үйүңүздө бир келериңизге жакшынакай бир шарт түзүп, же бир чекесине бир душ кылып, ушундай бир айтпайын дедим эле, бирок өзүм ичимдеги ниет эле айтпай турушум керек эле, балким ниет бир мындай сюрприз катары орундалып калса, эжебиз операция болуп келерине бүтүрүп калсак деген өзүмчө ниет болгон десем, айтып атат, медер жок, мен өзүм жакшы болуп келсем ошол чоң ийгилик депчи. Өзүм жакшы болуп келсем болду, мага менин үйүмдү башкамды ойлой эле коюңузчу суранчы, мен өзүм жакшы болуп келсем болду деп мындай барга шүгүр кылып, каниет кылып атканына мен аябай ыраазы болдум да. Аллах таалам сөзсүз мындай инсандарга иншалла берет чындыгында. Мындай сыноону, мындай орну бердиби? Борун аркасынан сөзсүз бир өзгөчө бир неаматты берет. Биз ишенебиз, мындай адамдарга эч качан токтотпойт иншалла. Бул күндөр, бул кадамдар, бул оорулардын баардыгы бул жашоодо сыноо. Анын баардыгын көрүп атасыздар, билип атасыздар. Эң негизи ушул өкүнгөнүм ушундай бир мындай айтканда чыныгы азамат эжебизге ушул сыноо берилип калгандыгы аябай өкүнүчтүү болуп турат да. Бирок бул сыноонун аркасында көптөрүбүз акыретибизге даярдандык. Өзүбүзгө үлгү алдык. Жаман жагыбызды унутуп, жакшы жакка ынтылдык. Кече күнү орозо учурунда канчалаган соопторго эгедер болдук. Ушул эженин аркасында биз өзүбүзгө өтө чоң акыретибизге даярдык көрүп алдык. Бул дагы айтып атпаймынбы, баардыгыбызга сыноо достор. Эң негизгиси эжебизге Кудайым шифасын берген болсун иншалла. Эжеке, бул мынакей азыр колуңузда $9100.
биздин ошол Сбербанк картага түшкөн аманат колуңузга мына тапшырылып турат. Жалпы мен сизге кайталап айттым, дагы бир айтып кетейин. 800 рубль каражаттын доллары. Анан дагы ошол Сбербанк карта кече тартып кеткенден кийин 45 000 рубль чогулуп калыптыр. Ал аманаттагы азыр ошол эле картада турат. Эртеңки күнү эмелериңизге, жол эмелериңизге жарайт Кудай кааласа. Дагы келерки билеттерге, жетпей аткан каражаттарга иншалла күтөбүз. Эл жакшылары кайдыгер карабайт. Сиз эң негизгиси каражат жөнүндө бир кыжалат болуп ойлонбоңуз. Ден соолукту ойлоңуз, сөзсүз жакшы болосу иншалла. Рахмат сиздерге. Эми Рахмат жалпы жардам берген эли журтубузга, көмөктөшкөн элибизге мындай элдин, Кудайдын назарына түшүп калдыңыз. Бир жакшы сөзүңүздү күтөт. Ушунча кайрымдуу элибизге рахмат. Бүтүн баары тикадан туруп ушунча жардам беришти. Рахмат, Алла ыраазы болсун баарынан. Жаман жакшы күндөрүндө менден кайтпаса Кудайдан кайтсын сиздерге баарыңыздар. Бала чакаңызга ден соолук берсин. Тапкандарыңызга береке берип, мындай жаман күндү көрсөтпөй, жакшы күндөрдө жүргөндү насип кылсын баарыңыздарга. Тилегеним ошол. Балдарыңыздардын ыйын эмес, күлкүсүн гана көрүп жүргөндү насип кылсын. Баарыңыздар тилерим ушул. Кыжалат болбоңуз. Негизинде мындай ичиңиздеги ой эмне болуп атат мына Индияга жолго чыгаар астында? Эми өзүнчө ошо эл ушунча эл бар экен аркамда деп, ошолордун күчү менен берген күч болду мага. Ушунча үмүт кылдырып, үмүтүмү жандырышты мага. Ошол үмүтүмү жандырып, жашоого үмүт болуп, эми Кудай кааласа биягына жакшы болом деген ниет менен кетип атам. Жакшы болуп, мен ушу элдин тилегин аткарып, жакшы болуп келип, балдарымдын немесин, убай урматын көрүп, мен эме кылып калайын. Мага үйдүн деле, башканын деле кереги жок. Жасалган курсагым ток болсо, балдарым ден соолукта болсо, ошол эле мага ошол чоң бакыт мен үчүн. Мага андай дүнүйө неменин кереги деле жок. Ден соолук эле болсо болду. Балдарым ден соолукта ушу жакшы күндөрдү көрүп, ыйлабай жакшы жүрүшсө болду. Ошол эле. Ыйлабаңыз, кыжалат болбоңуз. Дайыма эстегенде жардам берген эли журтубузга, жакындарыңызга, бала чакаңызга, кызмат кылгандарга, ошонун катарында бизге дагы мындай дуа кылып туруңуз. Анткени Аллах таалам сиздердин дуаңыздарды жакыныраак, тезирээк сөзсүз кабыл кылат иншалла. Сиздерге дуадан неме кылбайм. Рахмат эчке, Алла ыраазы болсун. Кудай шифасын берсин. Сизге айрыкча Даярдыгыңыз кандай? Жакшы эле. Азырынча жакшы үмүт менен неме кылып атам. Сен ошо Ак ниет аманат фонду бар экен, ошого ыраазымын. Өтө терең ыраазымын. Ушундай элдердин көптөгөн мага окшогон кайгы неме кылган эли журттун, карапайым элдин немесин, кайгайын көтөрүп, ушинтип канчалаган үй бүлөлөрдү сүйүнүп жүрөсүңөр. Дайым сиздер эч үй бүлөңүздөр менен тынч, жамандык көрбөй жакшы жашаңыздар. Айтканыңыздар келсин. Насип кылган болсун баарыңыздарга. Улуулар менен баарлашып, сүйлөшүп, мурункуну сурап, мурункудан мындай сабак алып отурган чындыгында башкача да. Оң жагымда отурган Динара эжекебиздин өз энеси, төрөп өстүргөн өз энеси. Ал эми сол жагыбызда отурган мына Динара эжекебиздин кайын энеси. Албетте мына ушул эки эненин дуасын алган инсан эч качан мындай кем болбойт. Кулагыңыздарга көмөч сырга болсун. Кызы болобу, эркеги болобу, мына ушундай эки эненин дуасын же ыраазычылыгын албаган инсан, анда ал инсандарга бейиш дагы жок деген. Ошондуктан айтаар элем, мына ушундай энелердин дайым дуасын алып жүрүңүздөр. Өз энеңиздерди эч качан наразы кылбаңыздар. Өз энеңиздер көзү тирүү малында көп мындай батасын, дуасын алып, көп кызматына жарап калыңыздар дейт элем. Анан эң негизгиси кайнененин эч качан, кайнатанын эч качан мындай наразычылыгын же бир жаман сөзүн албаш керек го дейм. Ар бир бала, ар бир кыз. Албетте энекебиз азыр кирип келатканда босогод айтты, эжебиз боюнча. Мен келиним менен бир андай келин катары деле эмесмин, бир айтышкан деле болгонум жок. Кызым катары эле көрүп жүрөм деп. Чындыгында мына көрүп эле атабыз. Канча күндөн бери келип эле жүрөбүз. Ал эми эжекебизден мына
12 баланы төрөп өстүргөн, мындай айтканда СССРдин баатыр эне мына. Эне сиз канча бала төрөгөнсүз? 5. 5 бала. Негизи Бардык төрөгөнүбү? 8, 3 уулум кеткен. Мына 3 уул кызым, 2 кызым ушулардын өмүрүн берсин деп, ушулар жашасын. туура айтасыз. Мына Балам да чыныгы бактылуу болсун. туура айтасыз. Рахмат. Чыныгы баатыр энелер мынакей. Ал эми бул Динара эжекебиздин апасы. Эне кандайсыз? Жакшы, жакшы. Эң жакшы рахмат балам айнан. Ушу ак ниет аманат немесине фондусуна ошонун коллективин неме кылган бардыгына Кудай тынчтык берсин, ден соолук берсин, өмүрү узун болсун. Асмандары ачык болуп, алдында жайылган дасторкондору жакшылыкка болуп неме кылып жүрө берсин садак болойн. Сак ошогон неме кылган баланы кандай аял тууду экен деп мен өзүмчө ушундай кубандым, немеңен көрүп алып садак болойн. Айланып кетейин. Ушуга сабапкер болуп атасың. Эч ушунча 3 жылдан бери сабапкер неме таба албай ар жакка барып жүрдүк эле. Агар өмүр бою ыраазымын. Мен медер садак болойн. Жалат Неме болбоңуз. болуп ушундай. Биз эми себепкербиз, Аллах таала кимдир бирөөнү ушундай себепкер кылат экен. Сабапкер болбойнча немеси табылышы кыйын. Ошого неме сен сабапкерсиң, ушу балам неме кылып ара жүрсүң. Сенин немең уккандан бери ырам жүзүям сал неме кылгансың, ошого да кубанып отурам. Мына миң марта ыраазымын. Анан айланайын элге, журтка, бүт немеге. Келиңиздер эми бир жакшы энелер жардам берген эл Эми менден журтка аксакансыз сиз дагы сүйлөй бериңиз. Биринчи энебиз дуа берсин, а? Ошол элге рахмат. Баары келип атат, дубасын берип атат. Ошо жардамына чоң рахмат. Ошо элдерим жакшы жашасын, бала чакасынын баардыгын убайын көрсүн. Эч неме болбосун, келин кыздарынын баардыгынын балдарынын небере чөбөрөлөрүнүн убайын көрүп эле ошо элге чоң рахмат. Ошон үчүн мен келиним жакшы болуп келсин. Балам менен тең арып балдарын үйлөп жайласын. Небере чөбөрөлөрдү деле көрсүн. Тойлорун экөө тең көрүп, тең арып, тең карысын. 80-90 чыксын. Ушу келиним жакшы болуп келсин деп эле тилейм. Ошо амин. Айтканыңыз келсин. Эне бул ооба туура айтасыз. Анан бул Динара эжекебизге көмөктөшүп аткан албетте эл журт. Эми Динара эжекебизден башка нерсе күткөн жок. Ушу Динара эжекебиздин жакындарынан сиздерден өзүнүн эң негизги дуа күтүп атат. Бата күтүп атат. Алланын ыраазычылыгын күтүп атат. Өздөрү алыста болсо дагы сиздердин чын жүрөгүңүздөн берилген дуаны күтүп атат. Келиңиз, сиз дагы бир жакшы дуа бериңиз. Ден соолукта болсун. Барган жолуңар шыдыр болуп, жолдошуңар кыдыр болуп, жол акчылуу болуп, ошол жактагы мединса немелердин баардыгына миң марта ыраазымын. Ушунун шыпасын таап, ушуга жан аралжы болуп, жаркыратып, жайнатып кайта жолго салса, балдарынын убай урматын көрүп, төрүндө неме кылып ата эне болуп экөө көйкөл немесинде отурганына мен ушунчалык неме кылам, тилейм дагы неме кылам, эли журтума дагы тилек кылам. Балдарым ушул немеге жүргөнүңөр силерге дагы тилегим. Өмүрүңөр узун, ден соолугуңар чың болуп, бактылуу турмуш болуп, жаркыраган неме болсун. Асманыңар ачык, айдай жаркырап, күндөй жылуулукту берип, неме кылып жүрө бергиле садак болойн. Амин. Рахмат энелер. Сизге дагы Кудай ден соолук берсин, оорубаңыздар, бар болуңуздар. Динара эжебизге дагы Кудай шифасын берсин. Мына ушундай урматтуу мекендештер, урматтуу достор, биз сапарга чыгып атабыз, Жалал Абадтан Бишкекке. Албетте сапарларга, жолдорго дуа кылып туруңуздар. Сиздердин аманатыңыздар өз дарегине мына тапшырылды эжекебизге. Эжекебиздин азыркы акыбалын мына азыр көрүп турасыздар бардыгын. Эң негизгиси ушундай алган колдордон эмес, берешен колдордон болуп жүрө бериңиздер достор. Сиздердин мына аманатыңыздар менен эжекебиз иншалла шифасын издеп Индияга сапарга чыккан атат. Ал эми жардам берген бардыгыңыздар аты аталып, аталбай, бул азыр биз Сбербанк, фонддун Сбербанк картасына түшкөн аманатты $9100 кылып тапшырып турабыз. Мындан мурда кече күнү 100 000 рубль тапшырганбыз. Дагы 45 000 рубль каражат турат. Бул Сбербанк фонд тарабына түшкөн каражаттар. Ал эми өзүнө жардам бергендер, өзүнүн дарегине салгандар бардыгы список кылып өздөрү мындай чогултуп, өздөрүндө бардыгы. Эң негизгиси мына сиздердин жардамыңыздардын аркасында иншалла ушул эжебизге Кудайым шифасын берсин.
бардыңыздар достор, ушул айылдын тургундары, ушул айылдын аксакалдары, жааматы, жаштар, эми ким болбосун, менин атым аталып аталбай калды дебеңиздер. Аллах таала көрүүчү, бардыңыздардын жардамыңыздар ушул эжебиздин ден соолугу жана операциясы үчүн болуп атат. Ушундай жакшылыктарда жарышып жүрүп бериңиздер. Тездик менен ушундай ыкчам, ушундай ден соолук ооруп аткан, кыйналып аткан бир туугандардын ден соолугуна себепкер болуп жүрө бериңиздер. Ушул видеолорду башкалар менен бөлүшүңүздөр, ой пикир калтырыңыздар, комментарий жазыңыздар. Анан ушул видеонун экран астына кайра эле жанагы эжекебиздин счеттору коюлат. Мына ошол жерге дагы да көмөктөшүңүздөр. Анткени толук 100%, мен жогоруда айттым, 100% толук чогул элек, Кудай кааласа. Мен ишенем, бул маселе толугу менен иншалла чечилет. Үмүт жакшы негизгиси. Ушундай достор. Кудай кааласа дагы да алдыда көрүшөбүз. Аманчылыктарда болуңуздар, тынч болуңуздар. Ассаламу алейкум.